Азыркы учурда кибер кылмыштар көбөйүп, алдамчылар жарандардын социалдык тармактардагы аккаунттарына кирип, тизмесиндеги бардык досторунан карызга акча сурап, акча котуртуп, уяттуу видеолорго жүзүн коюп монтаждап, шантаж кылууга чейин жетти. Азыркы учурда WhatsApp'та тарап жаткан бир катар SMS-терди көрсөтөбүз. 1990 жана 2024 жылдар аралыгында иштегендер Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 25 000 жөлөк пул алууга укуктуу. Тизмеден өзүңүздү текшериңиз. Фото конкурска катышып жаттым эле, колдоп коюңуз. Сенде 340 000 барбы эртеңкиге чейин? 5300 сом берип турчу, 2 саатка жетпей котором. Бул билдирүүлөрдүн бардыгы жалган. Жакын адамыңыздан же бейтаныш номерден күтүүсүз SMS келсе, эмоцияга алдырбастан окуянын чын төгүнүн тактап алыңыз. Жеңил акча табууга чакырган билдирүүлөрдү көрсөтөбүз. 5 минутанын ичинде 27 000ден 155 000 сомго чейин иштеңиз. Туристик агенттиктер аркылуу күнүнө 1000ден 8000 сомго чейин табууга болот. Мен Асель Кадырбекова, сизди куттуктайм. Сиз менин конкурс оюнумдан автоунаа утуп алдыңыз. Унааны кимге каттайбыз? Каттоо үчүн 8000 сом которуңуз. Бул билдирүүлөр дагы жалган. Урматтуу жарандар, эч ким эч качан оңой жол менен акча бербей тургандыгын эстен чыгарбаңыз. Өз каражатыңызга сак болуңуз. Жеңил акча капканда гана болот.